daima aytam. Biri sırayında Kırgızistan düşmanı gittim de. Kırgızistan düşmanı Kırgız. Biz Kırgız özü bölgüde жалпы elбиz, kalkmız. 500'gө жақын біздің 400'ден ашығырақ biraz Kırgız жигиттерибиz иштеп аткан. Эми аман эле бололу, bir günde 8 saat иштеш керек болса 5 эле саатын иштейт. 6-cı күнгө чейин иштеш керек болса 6-cı базар күнү жок, 1-ci күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 saat иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 saat обед кылат, 1 saat телефон чукуйт, анан 1 saat тамеки чегип отурат, 3 saat ошентип жоготпой калат. Чет өлкөлүк bir күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар bir жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800'гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Көрдүңүздөр мына ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугу ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барыбынан кайра кетип калат. Оор экен биякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат, ишиңе жараша. Соңуда айымне ат менен кылып туруп анан башка такси заказ кылган. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Өзүңүз айттыңыз, Эмне деп ойлойм? Ат менен кылып көрчү дедим. Мен келгенден кийин ат менен кылып атпайсыңбы? Могу көчөнүн башына кирип уже. Сен туура эмес бергенден кийин чалып айтып койбойт белең зара. Акчаны төлөп койго, мен бияка келгенчи эмнеге туура эмес заказ кылып отуруп анан мен күнөөлүмбү? Ошону айтсаңдар. Силер туура эмес заказ кылсаңдар. Жок, силер туура эмес заказ кылыңарбы? Мен жакшынака түшүндүрдүм, мен байкемди айлана калыңызчы дедим. Айлана калсаңыз, мен жөн эле эметет болчумун да. Жок, силер туура эмес заказ кылдыңарбы? Мен туура эле заказ кылдым. Болгон үйдүн адреси алмашып калыптыр, 11-көчө болду. 11-көчө болсо, ошондо мен күнөөмбү? Ошону айтсаңдар. Жок, эмне деп атасыз? Жок, мен келгенден кийин силер ат менен кылдыңар. Таксинин акчасын төлөп болгон болду да келгенден кийин. Кандай өчүргөндөн силер мен келгенден кийин на местин баскандан кийин ат менен кылып атпайсыңар. Мен бияка кайра 10-көчө дегенде мен келип атсам сен ат менен кылып атпайсыңбы? Балыкчы Кочкор жолунан өтчүлөрдүн эсине. Балыкчы Кочкор жолунун Куаку ашуусуна чейинки бөлүгү 18 декабрга чейин жарым-жартылай жабылды. Ал жакта курулуп жаткан темир жолдун аймагында жардыруу иштери жүргүзүлүүдө. Иштер дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 8:00дөн 17:30га чейин болмокчу. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024-жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми банкың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды
колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жал айылынын Жан Уя деген садигинде турабыз, номери 56. Бул жерге биздин кытайлык өнөктөштөр келип, баягы акылдуу от казан алып келинде. Кече устанавить эттик. Азыр мына качол иштеп турган убагы, мына дымовой трубадан даже бир түтүн чыкпай эле. Assalamu alaikum. Кандайсыз, кандай иштеп атасыз? Жакшыбы? Качол кандай экен? Жакшы. Бул сырттан айтып берген от казан кече жагып баштадык. В целом котел работает, ребята, говорят, успешно. Содержание миллиграмм на метр кубический, сейчас вот где мы стоим, показывает 466. Около дымовой труды показатель вот замеряли 427 миллиграмм на метр кубический. То есть также около трубы содержание вредных веществ меньше. Bunun en жақсы жери бұл жерге açıp көмір салат екенбіз, салып қоя берет екенбіз. Анам ол жерде мына түтін шығып атат, ушул көмірді газға айландырат екен. Мұны жағып қоят екенбіз. Болды, качол иштеп атат. Көмірден газ шығарып алып, ақырын качолдун ішіндегі көмірдің барын аяғына чейин күйгізет екен. Гүл абдан биздин өзүбүздүн от казандар караганда гүл абдан аз чыгат екен. Мурунку эски от казанда мисалы биз канча температура чыгып атат, биз бул жерден эле көрчүбүз. Буяка отдельно манометр коюп. Азыр болсо бул акылдуу от казандын негизинде өзүндө турат экен. Наружный температурный график менен иштейбиз да, ошого бөлөбүз. Бүгүн тышта канча градус болот, ошого жараша каалаган температурага кое алат экенбиз. Азыр мына 60 градуска жетип калды. Бул температурага жеткенде бул жер өзү токтоп, только газ күйүп турат экен. Мына бул жерден көрүнүп турат. Кайра температура ылдыйлаганда кайра көмір ылдый түшүп, морек менен кичине провалка кылат экен, көмір гүлдү түшүрөт экен. Бирок көмір аягына чейин күйөт экен да.